Кыргыз Республикасында жаштардын бакубатчылыгынын жана өнүгүүсүнүн индекси. Изилдөө Кыргыз Республикасынын Маданият, Маалымат, Спорт жана Жаштар саясаты министрлигинин демилгеси менен Келечек мамлекеттик жаштар платформасынын алкагында жүргүзүлдү. Индексти иштеп чыгуунун максаты жаштар саясатын өнүктүрүүнүн негизги багыттарын аныктоо, аларга карата республикалык жана жергиликтүү деңгээлде кабыл алынган чечимдердин сапатын жогорулатуу. Жаштардын бакубатчылыгынын жана өнүгүүсүнүн индекси эки өлчөө ыкмасынын негизинде эсептелинген. Биринчи, 14 жаштан 28 жашка чейинки жаштарды сурамжылоо, тандоонун факторлору, аймактык, жаш курак, гендердик, этникалык, жашаган жеринин түрү, жалпысынан 1640 адам сурамжыланган. Экинчи, объективдүү маалыматтар, расмий органдарда, изилдөөлөрдө жана отчеттордо болгон статистикалык маалыматтар өздөштүрүлдү. Жаштардын бакубатчылыгынын жана өнүгүүсүнүн индекси 9 чөйрөнү өз ичине камтыйт. Жарандык катышуу, экономикалык мүмкүнчүлүк, билим берүү, маданият, ден соолук, маалыматтык коммуникациялык технологиялар, коопсуздук, үй-бүлө, экология. Жарандык катышуу, коомдук саясий ишмердүүлүк. Изилдөөгө таянсак, жаштардын 69,7% Кыргызстандын жараны түшүнүгүн негизги иденттүүлүгү катары көрүшөт. Жаштардын 45,5% Кыргызстандын турмушунда жаштар позитивдүү роль ойнойт деп эсептешет. 23,2% өлкөнү адамдарга көбүрөөк эркиндик жана демилге берүү менен өнүктүрүүгө болот деп эсептешкен. Буга альтернативалуу ыкма катары ыктыярчылык менен алектенүүнү сунушташат. Сурамжылоонун жыйынтыгы боюнча жаштардын 33% ыктыярчылык иш тажрыйбасына ээ. Бул көрсөткүч 2017 жылга караганда 2,75 эсе өскөн. Жаштардын коомдук саясий ишмердүүлүгүн ишке ашырууга канааттануусу 46,5% түзөт. Респонденттердин 59% жаран катары укуктук коргоонун деңгээлине канааттанат. Акыркы жылдары Кыргызстанда коомдук саясий турмушка кызыктар жаштардын үлүшү 31,5%дан 74,5%га өстү. Саясий партияларда жана кыймылдарда жаштардын өкүлчүлүгү 3,6%ды түзөт. Алардын ичинен 55,9% эркектер, 44,1% аялдар. Көрсөткүч 2 эсеге өстү. Сиз кандай өлкөдө жашагыңыз келет деген соолго респонденттердин 8,5% светтик, ал эми 54,7% демократиялык өлкөдө деп жооп беришкен. Сурамжылоого катышкандардын 10%дан азы жеке жана дин тутуу эркиндигин маанилүү баалуулук деп билишет. 54,7% демократиялык өлкөдө жашагысы келет. 60,2% кандай болсо да Кыргызстан эгемендүү мамлекет бойдон калышы керек деп ойлошот. 6,2% башка адамдарга пайда алып келүү мүмкүнчүлүгүн маанилүү баалуулук катары эсептешет. Алардын 45,4% салттуу саясий форматтар реалдуу өзгөрүүлөрдү жасоодо натыйжалуу эмес экендигин белгилешкен. Өзүн өзү ишке ашырууда 14 жаштан 21 жашка чейинкилер эң аярлуу болуп саналат. Жана 22,3% мамлекет жаштарды ресурстар менен колдоо керектигин айтышат. Жаштардын 51,5% Кыргызстанда жашап жана иштөөнү пландаштырышат. Жаштар өлкөбүздүн өнүгүүсүнүн негизги локомотиви.